болсо өзүңөрдүн эле кыймыл аракетиңер менен ачып койсоңор болот. Бул чакра Муладхара чакрасы, эң биринчи чакра, билип алгыла. Тамак жегенден кийин 15 мүнөт басып турушубуз керек экен. Мына, оп оңой эле нерсе. Ушул чакраны блоктон чыгарыш үчүн биз тамак жегенден кийин 15 мүнөт басып турушубуз керек экен. Көбүбүз жатып алабыз, кээбиз отуруп алабыз. Ошондуктан бул чакра баягы кыйналып калат экен. Тамакты сиңире албай калат экен да. Ошондуктан тамак жегенден кийин 15 мүнөт басып турушубуз керек экен. Бий менен машыгышыбыз керек экен. Кандай оңой, бий менен машыгабызбы арабызда? Эч ким бий менен машыкпайт, Биз бий менен качан машыкчу элек? Бала кезде. Азыр бийлегендер үчүн өтө эле өөн көрүнүш го. Бийлесең дагы сөз болосуң, бийлебесең дагы сөз болосуң дегендечи. Анан баня экен. Баняга барышыбыз керек экен. Баняга барганда жанагындай кымбат баалуу баняларды өзүңүздөрдөн аябаңыздар. Анткени ошол кымбат баалуу банялар биз үчүн өтө пайдалуу экен да. Мисалы үчүн, эмнеси пайдалуу дейт турган болсоңор, мына жуундуңар, жуунгандан кийин парга киресиңер. Пардан чыккандан кийин сразу бассейнге секиресиңер. Анткени ошол суу жанагындай аралаш болуш керек экен да, бирде ысык, бирде муздак. Ошондо биздин ар бир клеткаларыбыз ачылат экен. Ошол клеткалар ачылып аткан убакытта дагы биздин чакра блоктон чыгат экен. Көрдүңөр кандай оңой нерселер. Бирок биз жалкоолук мойнубузга минип алгангабы ал нерсени кыла бербейбиз, Көбүбүз үйдөгү эле ванна кабыл алабыз, душка эле түшүп коебуз дегендейчи. Анан массаж. Массаж алыш үчүн жакшы адистерге кайрылыш керек. Анткени бул эфир майлары менен аласыңар да. Эфир майлары аябай кымбат майлар болот. Көбүнчө ошо бизде Ювисан деген магазинде сатылат экен, 1000 сомдон экен да, бир флаконучу. Ошол массажисттер алат экен да. Ошол массаждан алып туруш керек экен. Көбүнчө таманга массаж жасатышыбыз керек экен. Именно ушул Муладхара чакрасында биз таманга массаж алышыбыз керек экен. Мындайча айтканда, белден ылдый массаж алсак, ушул чакрабыз блоктон чыгат экен. Анан ушуларды эле кылып койсок блоктон чыгабы деп деле калышыңар мүмкүн, бирок ооба деп айтат элем. Анткени ушул нерсени да кылбаган адамдар толтура. Анан таман аркылуу дагы жерден энергия алышыбыз керек экен. Мына жай келатат, баарыбыз носкини чечебиз, бутубуз менен жерге коебуз дагы. Прям алам менен жерди бириктирип атканда эки колубузду асманга көтөрүп турабыз. Ошондо кадимкидей биз жер менен ааламды бириктирип коет экенбиз да. Кана имеже. Баары киришип жатат, биздин группадагы айымдар. Эми экинчи чакрага өтөлү. Экинчи чакра бул Сватхистана деген чакра. Баягы аттары бизге тааныш эмес болгон үчүн жанагы өйдө жакта сурап аткан айымдар негизи туура эле суроо беришип атат да, динге туура келеби депчи. Анткени булардын аттары бизге толкунданбаңыз. Толкунданам. Кантип толкунданбайм, ушунча айымдын алдында отурганда. Анан ошо динге туура эмес келеби деп сураган айымдарга мен айтат элем да, мына ушул жерден жооп бергим келип атат. Бул чакралардын аты бизге туура эмес келип атпайбы? Бирок бир канча жыл мурун, мен да ушул 80-жылдардын ичинде төрөлүп калгам да, дин бизде анча деле тааныш эмес болчу да. Ошол убакта бизде эле альхамдулилла, жанагындай машаллах деген сөздөр бизге да тааныш эмес болчу. Ошол кездечи Аллах деген дагы тааныш эмес болчу. Биз ал убакта Кудай деп кайрылчубуз. О Кудай депчи. Ошондуктан бул нерселерде акырындык менен бизге тааныш болуп кетет айымдар. Эми Сватхистана деген чакра бул киндиктен ылдый жайгашкан экен. 5 сантиметр ылдый. Табарсык тушта болот экен да. Эмнеге жооп берет деп сурашыңар мүмкүн, бирок бул биздин рахат алуу, сүйүү, айлана чөйрөнөгө кубануу, өзүн баалоо, анан төшөктө рахат алуу дегенге жооп берет экен да. Бул чакра дагы эмне дейт? Жагыңыздарчы. Комментарийге эмнеге ойлонуп жатасыздар? Же мен аябай эле алаксып калып атамбы?
Мен комментарийди жаба албай койдум. Негизичи бул Инстаграмга баягы биринчи киргенgeби комментарийди кайсыл жерден жабышты билбейт экенм, кыздар. Ошондуктан тим эле койсокпу деп жатам да. Сиздер сүйлөшө бериңиздер, мен сүйлөй берейин, Бул чакра блокко түшүп калганда эмне болот? Бул чакра блокко түшүп калганда адамдар ачуулуу болуп кетет экен. Анан оорулар козголуп баштайт экен. Бизде киста, миома, жанагындай эрозия, женский оорулар толтура эмеспи? Ушул оорулар пайда болуп баштайт экен. Анан биз эмне кылабыз? Больницага дагы эле чуркайбыз, жанагыларды дарылатабыз, бирок эрозия кайра өсүп чыга берет, Анткени эрозия деген именно ушу маткага илешип турган оору экен да. Скрит деп чыгат дейт. Рахмат кыздар, аябай убара болуп атасыздар. Бирок мен кайсыл жерди басса скрит болоорун билген жокмун, бирок азыр аракет кылып көрөйүн, сиздер үчүн. Выключить комментарий. Өчтү. Сиздер аябай эме кылдыңыздар. Комментарий мага негизи мешайт эткен деле эмес, мен өзүм деле ушинтип сүйлөйм. Бир нерсени кармалап сүйлөйм, WhatsApp'та сүйлөп атсам да бир жеримди карап алып сүйлөйм, ушундай. Ага эч сарсана болбоңуздар. Женский ооруларды пайда кылат деп айттым. Ошол женский ооруларды биз канчалык больницага барып дарылатсак деле, аягабыз убактылуу 10 күн же 15 күн же 1 ай, максимум 6 ай. 6 айда аягабыз дагы, бирок биз кайра эле баягы ооруларыбыз козголот. Эмне үчүн? Анткени биздин ушул чакрабыз блокко түшүп калган кезде бизде кандай мүнөздөр пайда болот? Кызганчак, өтө кызганчак болуп кетебиз, ашыкча кызганчак болуп кетебиз. Бул сөзсүз эле жолдошубузга эмес, балдарыбызды да кызганып калабыз. Кээ бир келиндер айтып калат, кайненем мөөлө баласын кызганат депчи. Мүмкүн ошол кайненеңердин ушул маткадагы чакрасы блокто болуш керек деп ойлойм. Андан кийин эң жаманы сараң болуп кетет экенбиз. Ушунчалык сараң болот экенбиз, баягы акчаны ушунчалык жакшы көрүп кетет экенбиз. Анан эч кимге эч нерсе бербей эле өзүнчө эле катуу болуп кетет экенбиз. Ушундай адамдарды көрдүңүздөр беле? Бул негизи оңой менен блокко түшө бербейт экен. Анткени бул биздин жанагы сезим органыбызга жооп берип атпайбы? Анткени биз көбүнчө жанагындай кинолорго барып турабыз, театрларга кирип турабыз, кээде зоопарктарга барабыз, жаңы көргөн нерселер үчүн бул чакра оңой менен блокко түшө бербейт экен да. Бирок блокко түшкөн убакта ушундай кыйын оорулар пайда болот экен. Кимде ушундай оорулар бар болсо, значит, ушул свасистана чакраңар, экинчи чакраңар блокто деп айта алат элем. Эми буну кантип нормага келтирсе болот деп атат да. Сезим маткада ойго түшүш үчүн эмоцияны көбөйтүш керек экен да. Эмоция деген билесиңер, же каткырып күлүп, бирөөлөргө комплимент айтып, ошол комплиментте да жыыргап угушубуз керек экен да. Мисалы үчүн бирөө сиз сулуу болуп кетипсиз десеңиз, төмөн рахмат, ыраазымын деп кубанып, ушундай кабыл алышыбыз керек. Биз кантип кабыл алабыз? Рахмат. Жок, өзүм монтип жүрөм, тигинтип жүрөм деп биз кайра жанагы жашынакай болуп, баягы гүлдө эле мындай түйүлүп бара жатат го, ошондой болуп ачылып келаткан биздин органыбызды эмне кылат экенбиз? Сразу жаап салат экенбиз, Жок, деп сразу ошол кишинин комплиментин да кабыл ала албайт экенбиз. Эң жакшы нерсе ошо комплиментти кабыл алып, анан бирөөгө комплимент айтканды билишибиз керек экен. Анан музыка угушубуз керек экен. Именно бул жанагы сезим органдарга жооп берип атканга биздин кулагыбыз, көзүбүз, мурдубуз, даам сезүү оозубуз бүттүгү ушул сезүү органдарына кирет эмеспи? Ошондуктан биздин кулагыбыз жакшы музыкаларды угуш керек экен да. Эгерде мурда сиз рок музыкаларын угуп жүргөн болсоңуз же рэп музыкаларын угуп жүргөн болсоңуз, буда жанагындай жай музыкаларды угуп көрүңүз. Сизге жакпаган. Именно мне айтат экен да, мага жакпайт бул музыка деп айтат экен дагы. Анан байкуш кулагыбыз укпай калат экен да. Чынында ал кулакка жакпайт эмес экен, кулакка бүт нерсе жагымдуу экен да. Болгону мээге жакпайт экен көп нерсечи. Анткени бизди азыр мээ башкарып турат да. Биз ошо мээни башкарышыбыз керек да. Ошол мээге жакпаган нерселерди кылышыбыз керек. Мисалы үчүн кандай музыка угам деген суроо пайда болсо, аябай сонун музыкалар бар, Энигманын музыкалары бар, Монцарттын музыкалары бар.
Бетховен музыкалары бар. Анан азыр биз көбүнчө жанагындай саблинимал деп ошону угуп атабыз. Ошол музыка дагы аябай биздин жан дүйнөбүздү жыргатат экен да. Анан жакшы кинолорду көрүшүбүз керек экен. Биз көбүнчө жанагындай боевиктерди көрүп атпайлыбы азырчы? Согушуп, мушташкан, ошол жерде ыйласа ыйлап, таарынса таарынып, кошочу. Жанагы главный актерлорду жаман көрүп калып атпайлыбы? Көрдүңөрбү? Ошол кинолор дагы биздин ошо чакраларыбызды блокко түшүрүп коет экен да. Ошон үчүн биз жанагындай индийский кинолорду көрүшүбүз керек. Биздин ушул сезим органдарыбыз ачылыш үчүн, ошол чакраларды ачыш үчүн ошол кинолорду көрүшүбүз керек экен. Анан буга да восток бийи кетет экен. Негизи ушу жана кыздар жазып кетти тряска депчи. Менин устатым ошо бизге тряска бийин бийлегиле деген, ал аябай оңой бий экен. Восток негизи аябай кыйын бий деп ойлойбуз да. Чынында восток бийлеген убакытта биздин именно ушул сезим органдарыбыз ачылат экен. Восток бийлегенде көп айымдар аябай чарчап кетет да. Ошондон могу тряска бий аябай оңой экен да. Ошол ютубка жазып тряска деп ошол бийге бийлеп көрсөңүздөр, анан ошол ютубта дагы кантип бийлей турганын сиздерге көрсөтүп берет. Анан дагы жакшы нерсе бул үйдү тазалап энергия алышыбыз керек экен. Именно ушул экинчи чакрабыз ачыш үчүн үйдү тазалап биз энергия алышыбыз керек экен да. Анан мурдуларыбыз өмүрү жыттабаган жыттар жыттап коюш керек экен. Эгерде сиз мурда французский духилерди колдонгон болсоңуз, буда жөнөкөй эле духилерди колдонуп көрсөңүз болот. Эгерде сиз жанагындай Эклат жана Версаж ушундай духилерди колдонгон болсоңуз, буда Шанелдикин колдонуп көрүңүз. Сөзсүз башка духилерди алмаштырып көрүңүз да. Анткени мурдундагы жакшы жыттарды жытташ керек экен да. Көз дагы эмнелерди көрүш керек? Ошо кинолорду көрүш керек. Болбосо театр, зоопарк жандай жакшы жерлер бар эмеспи? Анан эң кызыгы бул чет өлкөлөргө чыгып кетсек аябай сонун экен да. Анткени биз өмүрү көрбөгөн нерселерди көрөт экенбиз, тааныбаган нерселерди тааныйт экенбиз да. Ошондуктан биз болушунча жакшы нерселерди көргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Адамдын да жакшы жерлерин көрүшүбүз керек экен да. Мисалы үчүн биз көбүнчө адамдын эмнесин көрөбүз? Кыйшыйып отуруп алганын көрөбүз, титирип атканын көрөбүз. Азыр менин толкунданып атканымды көрүп атпайсызбы? Ушундайларды көрөбүз да. Адамдын ачуулуу болуп турганын көрөбүз, жылмайып турганын көрөбүз. Ушундай нерселерин бат көрөт экенбиз да. Ошолорду дагы жакшы жакка көргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Анткени биздин чакралар блокко түшпөш үчүн. Эми 3-чү чакрага өтөлү. 3-чү чакранын аты манипура экен. Бул чакра биздин кабыргабыз жакта, мынабу эки кабыргабыз бириккен жерде, мына туура ушул тушта жайгашкан экен да. Коомдогу статуска жооп берет экен. Мисалы, кээ бир айымдарды байкасаңыздар, коомдо аябай статусу бийик да. Кайсыл жерде жүрбөсүн, өзүн эркин алып, мындай эркин сүйлөп, токтоо сүйлөп, мындай собранный аял болот да. Ошо кээ бир аялдар да эмес, эркектер дагы ошондой, даже кээ бир балдар дагы ошондой да. Мектепте эле уже класском болуп, атаман болуп алат да. Булар анткени коомдогу статусу бийик. Анткени ушул чакрасы блокко түшкөн эмес да. Бул чакра бизге кандай пайдасы бар дей турган болсоңор, бул биздин акча көйгөйлөрүбүзгө жооп берет экен. Ишибиз жүрүшпөй жатса, ушул чакра жооп берет экен. Финансы жаатта ишенбөөчүлүк да боло берет экен. Эгер ушул блокко түшүп калсачы, эгерде ушул чакра блокко түшсө, силер бир ишти баштарда сөзсүз банкрот болуп калам деп коркот экенсиңер. Же болбосо мени алдап кетсечи деп коркуп турат экенсиңер да. Анткени ушул чакра блокко түшкөндө ушундай ишенбөөчүлүк пайда болуп калат экен. Или дагы бир эң жаман нерсе, мисалы үчүн бир иш баштайын деп турасыз, бирок ошол акыркы мөөнөттөрдө ошол иштен баш тартып коет экен да. Ушул чакра блокто болгондо. Бул эң жаман нерсе экен. Манипура чакрасы бул ашказан, ичеги, жүрөк айлануу, алсыздык дейт, ушулар пайда кылат экен. Баш айлануу боло берет экен. Бул чакраны ачыш үчүн музыка угуп эс алышыбыз керек экен. Көрдүңөр, бүт нерсеге аябай оңой эле нерселер да, бул нерселерчи, бирок биз ошону да кыла албайт экенбиз. Мисалы үчүн, азыр музыка коюп жаңы эле угайын деп атсаң эле, бирөө туугандарыбыз бар да эми үйдө, мисалы үчүн жолдошубуз бар, балдарыбыз бар, кайнене, кайнатабыз бар, өчүр, кулакты ооруттуң десе эле уже барып өчүрүп коет экенбиз. Даже биз музыка угуп рахаттана албайт экенбиз да. Ошону адат кылып айлантып алсаңар, өзүңөр үчүн аябай
жакшы экен. Эгерде сиздерге медитация тааныш болсо, кээ бир адамдар медитация эмне экенин билбейт. Медитация жөнүндө да акыркы сабактын акыркы күндөрү сабак болот. Медитация, аффирмация, ушул визуализация деген жөнүндө сабактар болот. Ошондо да көрсөңүздөр, азыр болсо конспектте кыла берсеңиздер, бул мен айтып аткан нерселердичи, анан ошол сабактар өткөндө билбегендер сөзсүз кошуп ушул чакраңарды блоктон чыгарып аласыңар. Медитация деген бул музыка угуп эле ойду токтотуу деп айтылат. Биз азыр ушул медитацияны жасайбыз. Ушу биздин группадагы кыздардын баардыгы медитация жасаган. Медитациянын баарыбыз билебиз. Ошондуктан билбеген айымдарга айтып жатам. Медитация кылып өзгөчө эс алышыбыз керек экен да. Ушул медитация кылып атканда да ушул манипура чакрабыз ачылат экен. Кандай медитацияларды кылышыбыз керек деп ой келип атат, кандай медитация кылышыбыз керек экен. Бул акча көйгөйлөрдү чече турган чакра болгондуктан биз именно ушул байлыктын тегерегиндеги медитацияларды жасашыбыз керек экен. Анткени бул биздин коомдогу статусубузга, именно ушул финансы жааттагы жооп берип аткандыктан ошо биз акча жөнүндө медитациялар жасашыбыз керек экен. Анан байкайсыздарбы, орустар дачаларда иштейт, кичинекей огороддор болсо да иштешет. Анткени алар ошол жерден энергия алышат экен. Анан байкайсыздарбы, алар деген момундай лямкаларды кийип жүрүшөт. Анткени алар ошо денесинен загар алышып, ошо дачада иштеп энергия алышат экен да. Анткени именно ушул чакрага бизге ошол нерсе керек экен да. Дачада иштеп, загар алып, жанагы природный душтар бар го, ошондой природный душтарга түшүп, анан жер казып, гүл тигип, бир нерселерди отургузуп, багы жерден дагы энергия алат экенбиз айымдар. И ошондой эле ошол жерге да биз жаратып атпайлыбы? Бир гүл тиктик да, ошо гүлгө биз жашоо берип атабыз да. Мына ушул чакраны ачыш үчүн ушундай нерселерди жасаңыздар. Эгерде огородум жок болсо, огородум жок, мен эмне кылам десеңиздер, эч коркпой койгоңуздар, үйүңүздөргө гүл челектерге гүл отургузсаңыздар болот. Анан финансы жакты контролдошубуз керек экен. Мына кече мурда күнү, мына 3 күн катар мен бизге финансы жөнүндө сабактар өттү, кыздар. Ошол финансы жакты аябай жакшылап көзөмөлдөп, анткени орустар айтат да, деньги любит счет деп коет да. Деньгини мындай санап, бартап турушубуз керек экен да. Анткени акча бул пахтадан жасалган деп уктуңар, кечечи. Акча бул пахта сыяктуу экен да. Ошондой жакшы мамиле жасашыбыз керек экен да акчагачы. Ошондо бизге акча өзүнөн өзү келет экен. Акчага дагы ошондой пахтадай мамиле жасашыбыз керек экен. Пахта деген минтип койсок баягы эме болуп калат го. Жармашып баягы кичинекей болуп калат го. Акча да ошондой болуп калат да. Ошондуктан биз акчаны көбөйтүш үчүн прям жанагы пахтаны моинтип кармагандай эле кармашыбыз керек экен да. Анан эгерде араңыздарда йога менен занимать эткен айымдар бар болсо, йогаңыздарды улантыңыздар. Анткени именно ушул чакра йоганы жакшы көрөт экен да. Ушул чакрага йога керек экен. Анткени биз йогага отурганда могу биздин арткы позвоночныйыбыз түп-түз турат экен да. Ошол кыздар, мына 3 чакраны ачтык буюрса, эми 4-чакраны ачалы. Анахатра чакрасы бул 4-чакра, бул биздин көкүрөктүн ортосунда дейт. Мына көкүрөк деген биздики ушул жерде, ушул жерде экен. Бул чакра дагы биздин сезимдерибизге жооп берет экен. Бул чакра оңой менен блокко түшпөйт экен. Бирок бул блокко түшүрүп коюш да оңой эмес экен. Бул эме чакранычы, бирок түшөт экен. Канткенде түшөт? Бул жана адамдар мынтип байкаса болот да, боорукер болбой калганда, балдарына мээрим төгө албай жатканда, ушул чакрам блокто деп түшүнсө болот экен да. Обычно биз эне болгондон кийин бул чакрабыз блокко түшүшү мүмкүн эмес деп ойлойм, анткени баардыгыбыз балдарыбызга мээрим төгө алабыз, аябай төгө алабыз. Көчөдө кайырчыларды көргөндө боорубуз аябай ачыйт, анткени бул чакра баягы бул көкүрөк тушта болгондуктан көбүнчө блокко түшпөйт экен да. Бул жан дүйнөдөгү сезимдерге жооп берет экен. Жан дүйнөбүздөгү боорукерликке, ак көңүлдүккө, мээримдүүлүккө, анан сүйүүгө. Биз сүйөбүз да.
биз бала кезден баштап сүйөбүз, азыркы кезге чейин сүйөбүз да. Даже картайган кемпир чалдар да бири-бирин сүйүп кээде үйлөнүп алгандар бар, Анткени биздин жүрөгүбүздө сүйүү жашайт экен. Биздин жүрөгүбүздө боорукерлик жашайт. Бизде ак көңүлдүүлүк, мээримдүүлүк жашагандыктан бул чакрабыз оңой менен блокко түшпөйт экен. Бирок кээ бир адамдардыкы блокко түшүп калат экен. Кандай убакта түшүп калат? Кээ бир айымдардыкы түшүп калганда жана ала качып кетип, ушундайлар болот го. Ошондой кезде булардын ушул жер жан дүйнөлөрү жабыркап кетет экен да. Анан ошондуктан ошол убакта блокко түшүп калат экен. Же болбосо бир балдарыбызды кыйнап эле үйлөнтүп салабыз го, ушуга үйлөнөсүң, үйлөнбөсөң анда мени апа деп эле кээ бир апалар бар, ушул жерде барбы билбейм, бирок ушундай апалар бар, балдарын кыйнап эле үйлөнтүп койгончу. Мына ошолордук да ушул чакрасы блокко түшүп калат экен дагы. Анан аларда мээримдүүлүк жок, боорукерлик жок болуп калат экен. Анан айтат экенбиз, менин балам боорукер болбой калды, андай болуп калды, мындай болуп калды деп кайра налый баштайт экенбиз, Анткени орустарда же болбосо чет өлкөнүн адамдарында ушул нерсе аябай актуалдуу да. Буларда сүйүү жашайт, ушунчалык сүйүү. Анан жанагындай күчүктөрүн да аябай жакшы багышат го, ухаживать этипчи. Анткени буларда мээримдүүлүк деген аябай бийик да. Булар баласына караганда ошол жаныбарларга боорукерлик жасап, мээримдүүлүк жасап, анан сүйүп, жана актрисалар бар го, көрүнгөндү сүйүп эле көрүнгөнгө тие берет, Ушундай. Анан бул чакра блокто болуп калганда эмне болот деген суроо пайда болуп атса, мисалы үчүн кээ бир үй бүлөлөрдө баардык нерсе бар, бирок эмнегедир бакыт жок, өздөрүн бактысыз сезип калышат экен да. Анткени канчалык бактылуу болсо дагы өзүн бактысыз сезе берет экен. Анткени ушул чакра блокто болгон үчүн өзүн бактысыз сезип, өзүнүн жан дүйнөсү кыйнала берет экен да. Анткени бул жан дүйнө сезимине жооп берип атпайбы? Жүрөктөгү чакра иштебесе дейт, бул үй бүлөдөгү бактысыздык, анан өпкө оорусу, жүрөк оорусу пайда болот экен. Өпкө, билбейм, өпкөлөр көптөрдүкү ооруп калат, ооба кичинекейинде деле ооруп калат. Анткени кээ бир балдарды багы ата энеси тыштап кетет, ошол убакта мээримсиздик пайда болот. Кээ бир балдарды, мисалы үчүн, кичинекей баласын, улам кичинекей баласын жакшы көрүп, чоң баласына көңүл бурбай койгон үчүн дагы ал баланын баягы өпкөсү, жүрөгү кичинекейинен эле жабыркай берет экен да. Же болбосо ушул чакралар, мисалы биздики блокто турганда, биздин балдарыбызга да өтүп кетет экен да. Анткени балдар деген 7 жашка чейин баягы эненин аурасында болот да. 7 жашка чейин бала эненин аурасында болот. Ал эми 7 жаштан 14 жашка чейинки бала ата менен эненин аурасында болот да. Ошон үчүн ушул биздин мондай сезимдерибизди ачпасак, ушул биздин балдарыбызга да өтүп кетет экен да. Анткени алар биздин аурабызда болуп атпайбы? Анан бул чакраны ачыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Жүрөктү ачышыбыз керек экен биз. Жан дүйнөдөн ыйлашыбыз керек экен. Прям ушундай жан дүйнөбүздү бошотуп ыйлашыбыз керек экен да. Анткени биз жан дүйнөнү бошотпосок, бул чакрабыз блокто тура берет экен да. Анан буну үчүн биз аябай сонун техника бар. Бул кечирим техникасы. Ал үчүн сиздер бир момундай общий тетрадь алышыңыздар керек. Бул 48 барактуу да, 48 барактуу. Анан бул деген 48 барактуу болгондуктан 96 барак болот да, мындай бет-бетине жазгандачы. Ошондо сиздер ушул тетрадь толгончакты кечирим техникасын жасаш үчүн сиздерге 3 ай убакыт кетет экен да. Ушул тетрадь толуш үчүн элестетсеңиздер, ушул тетрадьты күнүгө толтуруш үчүн 3 ай убакыт кетет экен. Анткени ал жакта 96 барак. Сиздер 3 ай кечирим техникасын жасап атсаңыздар, кантип сиздердин жүрөгүңүздөр ачылбайт, элестетсеңиздер. Негизи 21 күн деп айтат менин устатым. 21 күн жасаш керек. Бирок эң чоң адат бул 90 күндө жоюлат деп айтат да. Ошондуктан мен сиздерге ушул дептерди эле толтурсаңыздар деп айтат элем да. Күнүгө бир адамды кечиришиңиздер керек да. Эгерде жашооңуздарда кечире турган адам жок болсо деле, Кудайдан кечирим сурап жаза берсеңиздер болот экен да. Анткени сиздердин жүрөгүңүздөргө мээримдүүлүк кириш керек, жүрөгүңүздөргө ыйман кириш керек. Ошо биздин жүрөктөгү ыйманды, мээримдүүлүктү ойгото албасак, биз кантип бул жашоодо адам болуп басып жүрөбүз? Эгерде бизде эне болуп туруп мээримдүүлүк жок болуп атса. Кээ бириңиздер айтышыңыздар мүмкүн, мен балдарымды аябай жакшы көрөм, мен мээримдүүмүн деп. Бирок сиз кошунаңыздын баласын жакшы көрө аласызбы?
или сиз көчөдө өтүп бараткан бир баланы жакшы көрө аласыздарбы? Эгер ал кир болуп турса, сиз үйүңүзгө алып келип ошол баланы жуунтуп, ошол балага кийим алып бере аласыздарбы? Мына мээримдүүлүктүн жоктугу, биз башка балдарга энелигибиз ачылбай жатат. Анткени эне деген ар бир балага, ар бир адамга энелиги ачылып ойгонуп туруш керек да. А биз кимге ойгонот? Биз эң кичүү балабызга ойгонот. Эң кичүү балабызды жакшы көрөбүз дагы, улам чоңойгон сайын баланы биз канатыбыздан чыгарып салабыз. Бирок ошентсе деле ошол бала бизге муктаж экенин билбейбиз. Ошол бала биздин көзүбүздү карап, ошол бизге ушунчалык тартылып атса деле, биз эмне кылабыз? Аны сен чоңсуң, сен мындайсың, сен андайсың деп биз кичинекей балабызга эле мээримибизди төгөр эткенбиз дагы. Ошондуктан баягы мээримдүүлүгүбүздү ойготуш үчүн биз ушул кечирим техникасын сөзсүз жасашыбыз керек. Анан мына азыркы убакытта барыңыздар өзүңүздөргө мындай суроолор бериңиздер да. Мен эмнени ойлоп жатам деген суроону бериңиздер. Мен эмнени сезип жатам деген суроолор бериңиздер. Именно биздин ойлоп жаткан, сезип жаткан нерсебиз ушу биздин жүрөктөн чыгат да. Ушул суроолорду чын жүрөктөн берсеңиздер, сиздер сөзсүз жообун табасыздар. Азыркы учурда сиздер эмне каалап турасыздар, ошону жасаганга аракет кылыңыздар. Анткени биз мындай да, жан дүйнөбүз бир нерсени каалап турса дагы, биздин ички эгобуз басып коет анычы. Кое тур депчи, кое тур, тамды бүтүп алайын, машина алып алайын, буну салып алайын, тигини минтип алайын деп отуруп эле биз өзүбүздүн жан дүйнөбүз каалаган нерсебизди өзүбүз басып коет экенбиз. Мындай Кудай Таалам адамды жаратканда бир уникалдуу кылып жараткан экен да. Мисалы үчүн, адам ооруса деле өзүнүн ички органы аяктыра турган кылып жаратып койгон экен. Ошол акыл эс аяктыра турган кылып жаратып койгон экен да. Бизди ушул баардык дүйнө жүзүндөгү жаратылышта жаралган макулуктарбы же ошол эле куштарбы, жаныбарларбы, эмнелер, ошонун арасында адамдарды аябай акылдуу кылып жараткан экен дагы, анан уникалдуу кылып жараткан экен. Ошол биздин баардык нерсебизди адамдын ички телосуна байлап койгон экен да. Мисалы үчүн, намазды деле эмне үчүн окуйсуздар? Ошол болгон күнөөлөрүмдү кечирсин деп окуйсуздар. Кудай кечирсин деп окуйсуздар. Ар ким ар кандай ой менен окуйт да. Кээ бирлер акчам болсо деп окуйт, кээ бирлер балдарым акылдуу болсо экен деп окушат. Иши кылса ар ким намазды ар кандай окушат. Бул да намаздагы техниканын бир түрү деп айтат. Мен ошону коучтардан эле уккам, көп эле коучтардан угуп жүрөм. Намаз дагы бул техника депчи. Анткени отурасыз, эңкейесиз, турасыз, кайра олтурасыз, бул дагы мындай техника болуп жатат да. Ал эми кийинки чакрага өтөлү. Бул биздин 5-чакра, бул вишудку чакрабыз. Бул биздин мойнубузда жайгашкан экен, мына так ушул жерде жайгашкан экен. Бул биздин сүйлөө органыбызга жооп берет экен. Мындай карасаңыздар, кээ бир айымдар аябай болтливый болот го, мындай сүйлөп любой жерди өзүнө баш ийдирип алат. Сүйлөсө эле ошол айымдын оозун карап калабыз. Ушундай адамдар бар. Же болбосо кээ бир адамдар мындай ырдаса, бул ырчылар эмес, булар жөнөкөй адамдар айтып жатам, ырдаса ошол адамга прям элдин баары тартыла берет да, сонун ырдайсың депчи. Анткени алардын ошол моюндагы вишудку чакрасы ачык болгон үчүн ошентип биз анын сүйлөгөн сөзүнө, ырдаганына тартылып турат экенбиз да. Буларда лидерлик сапат болот экен, бул айымдарда или эркектерде. Биз айымдар деп сүйлөп көнүп калыптыр көбүнчө, анткени группаларда жалаң айымдар окуганга мен бир ойлоп жатам, бул жерде азыр 69-70 айым отурат, баардыгы эле айым экен депчи. Бул вишудку чакрасы аябай ушу моюнда жайгашкандыктан ораторлук чеберчиликти, анан лидерликти пайдаланат экен. Бул блокко түшкөндө адам мукактанып сүйлөй албай калат экен. Мисалы үчүн оюн айта албайт экен. Мындай бир адам менен урушкандабы же бир адамга бир нерсени айтаарда бул жериңерге бир нерсе тыгылып калса, эгерде айта албай сөзүңөрдү, жашыңарга муунуп кала турган болсоңор, анда ушул чакраңар блокто экенин билсеңер болот да. Бул блокто болгондо бизде кандай оорулар пайда болот? Ангина оорусу пайда болот, зоб оорусу пайда болот. Анан бул аябай өөрчүп кетет экен да. Именно ушул жерге баягы тыгылып өөрчүп кеткенде бул астманы пайда кылат экен да.
Астма деген эң жаман оору, адамга аба жетпей калат. Ошондуктан бул чакрабызды биз блоктон чыгарышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Оңой эле биз күзгү техникасын жасаш керек. Мына азыр телефонуңуздарды күзгү деп элестетиңиздер дагы. Барыңыздар мен сулуумун, мен күчтүүмүн, мен бактылуумун деп кыйкырыңыздар. Эгерде мага окшоп монтип спальныйда отурган болсоңуздар, анда кыйкыра албайсыздар. Мен аябай толкунданып жатам, анткени менин ар жакта жолдошум, балдарым ойгоно болуп карап тургандыктан мен сиздерден эмес, мен өзүмдүн семьяман аябай уялып атам да. Анан күзгүгө барып эле ушинтип уверенно кыйкыра бериңиздер да. Мен күчтүүмүн, мен бактылуумун деп эмоция менен чыгарышыңыздар керек. Бул жактан чыгыш керек да прям. Анан буга дагы арома терапия менен керек да. Мындай арома деген майларды мен айттым, жасмин деген арома май бар. Дагы эмне деген арома майлар бар эле? Иши кылса Ювисан деген жерге барсаңыздар, магазинге, Бишкекте болсоңуздар, ошо Ювисан деген арома майлар бар. Булар эфир майлары деп да айтылат. Ошол майлардын жыты прям кичине эле тийгиз койсоңуздар, көп убакытка чейин жыты кетпейт да. Ошол майларды алып мондай алаканды ысытат экенбиз дагы. Ысытып туруп анан могу майды куят экенбиз да, дагы ушинтип ысытып, мына могу жерге мындай массаж жасайт экенбиз. Мындай кылып ылдыйды көздөй түртөт экенбиз да. Бул жерде туруп калган жанагы такалып калган нерсенин баарын ылдый түртүп мынтип чыгарып салат экенбиз. Же болбосо өйдөн чыгарсак, биз бул жерге экинчи ээк пайда болуп калат да. Ошондуктан биз ылдый түшүрүп салышыбыз керек экен да. Массаж ошол өзүңөр эле колуңар менен жасай берсеңер болот. Ошол чакраны ачыш үчүн биз дагы ырдашыбыз керек экен. Мисалы кээ бир жерлерге барганда ыр кезеги келип калса, уялбай эле, үнүм жетпейт дебей эле кыйкырып эле ырдай бериңиз. Күлсө күлө берсин. Анткени сиз ушул чакраңызды блоктон чыгарышыңыз керек да. Эгерде жок, уят, мен ырдай албайм десеңиз, анда сиздер караокеге барганга туура келип калат да. Караокеге барып, ырдап ошол чакраны ачыш үчүн бул жердеги жанагы немесин баарын чыгарып салышыбыз керек экен да. Анан эң сонун нерсе молитва окушубуз керек экен. Намаз окушубуз керек, Куран окушубуз керек. Иши кылса молитванын кандай түрүн билесиздер. Ошону окусаңыздар, ушул чакра абсолютно блоктон чыгат деп мен сиздерге уверенно айта алам да. Эми 6-чы чакрага өтөлү. Бул ажына чакрасы. Ажына чакрасы бул биздин 3-чү көзүбүз, мына бул жерде жайгашкан экен. Эки каштын мына ортосунда. Бул биздин 3-чү көз экен. Орустар третий глаз деп коет. Кээ бирлердики бул чакрасында ачык эле болот экен, кээ бирлердики мындай караганда эле көрүп эле айтып коет да, сен кандай адам экениңди. Мисалы үчүн өзү көрбөсө деле мындай баягы сезим органдары дагы иштейт да бул менен кошочу. Ошондуктан мындай сезип деле айтып коет экен да, кээ бир адамдар бар экен. Кээ бир адамдар мындай эч нерсе сезбейт экен. Мурдунун учуна коюп койсо деле сезбейт деп айтат го, бир апалар ушундай сөздөрү бар да. Кээ бир адамдар жолдошу эмне кылып атканын, балдары эмне кылып жүргөнүн, даже үйүнө конок келерин да алдын ала сезип коет экен да. Анткени анын ушул жердеги чакрасы ачык. Бул чакра дагы блокко түшүп калат. Блокко түшкөн убакта биз сезбей калабыз, эч нерсени сезбей калабыз. Интуициябыз иштебей калат. Интуициясы жок айым эле болуп калабыз да. Ошондуктан биз бул чакраны сөзсүз ачышыбыз керек, анткени бизге интуиция керек. Интуиция кандай убакытта керек? Мисалы үчүн бирөөгө карызга акча берейин деп атсаң, интуиция өзү эле айтат, бербей эле койсоңчу, бул кайра алып келбейт деп коет да. Же болбосо бир адамга акча карызга берерде берер, алып келет деп эле интуицияң айтып берет да. Же болбосо бир адамдар менен таанышабызго, таанышканда кээ бир адамдарга мындай тартылып турабыз го. Значит, биздин интуиция ошол адамды жакшы деп айтып жатат да. Биз ошон үчүн көбүнчө мындай мамиле курарда, бир кандайдыр иш баштаарда биз өзүбүздүн интуициябызды угушубуз керек экен да. Эми бул чакраны биз блоктон чыгарабыз. Кантип чыгарабыз? Мына ошо жана мен силерге айттым, аромат майларды айттым, эфир майларды. Бул жерге сипайбыз аны. Анан мондагы ысытабыз. Сөзсүз ысытыш керек экен. Анан бул жерге коебуз дагы, биз мондай саат жебесиндей кылып массаж жасайбыз. Бул жер кызарып кетет. Аябай кызарып кетет, бирок жышып салбагыла да. Жөн эле кызарса болот. Өтө ачыштырбагыла. Ушундай кылып туруп биз күнүнө жок дегенде бир 10 мүнөт, 5 мүнөт ошондой массаж жасашыбыз керек экен.
Анткени бул блокко түшүп калганда аябай жаман экен да. Блокко түшүп калганда бизди маанисиз өмүр күтүп калат экен. Мындай адамдарды уктузсуздар беле? Мага бул жашоонун кызыгы жок, мен өлүп калсам болот эле деген адамдарды уктузсуздар беле? Мына ушул адамдардын ушул үчүнчү деп коем, үчүнчү көзү блокто болгон үчүн алар ушундай сөздөрдү мындай билип билбей деле сүйлөй берет экен да. Анткени бул баягы блокто болгон үчүн мындай айланасында мындай көзүнө парда жабылып калат экен да, мындайча айтканда жана айланасы бүт эле бозомук көрүнүп калат экен да. Даже кээ бир айымдар бар, бопбоз могу менин жемпириме окшогон кийимдерди кийет да. Анткени алардын көзү ушундай эле өңдү көрө алат да. Кызыл, сары өңдөр аларга мындай тааныш эмес өң болуп калат, же болбосо жагымсыз өң болуп көрүнөт дагы. Именно ушул өң аларга жагымдуу болуп көрүнүп турат. Анткени ушул үчүнчү чакра блокто. Анан дагы эмне пайда болот дейт? Уйкусуздук пайда болот экен. Баш оору пайда болот экен. Анан уялчак болот экен. Адам жөндөн жок эле уяла берет экен да. Элестетпе, өзү 50-ге 60-ка чыккан айым болсо деле жөн эле айланадагы адамдардан уяла берет экен да. Эмнеге уялат? Анткени ушул чакра блокто болгон үчүн уялат экен. Анан мен сиздерге жана айтып кеттим, жакында ошо бизде аффирмация жана визуализация деген сабактар болот эмеспи? Ошондо терең түшүнөсүздөр. Бул именно ушул чакрага ошол сабактар. Мына аффирмация деп эмне үчүн айттым? Ушул жанагы 5-чакрада күзгү техникасын кылып атканда мен бактылуумун, мен сулуумун деп айтып аткандар, булар аффирмациялар да. Буну сиздерге айымдар түшүндүрүп кетет кийинки сабактарда. Ал эми визуализация мен азыр айтам. Бул визуализация жөнүндө да сабактар өтүлөт жакын арада. Бул именно ушу үчүнчү көзүбүздү ачыш үчүн биз медитация кылып турабыз да. Медитация боюнча да сабактар өтүлөт. Медитация деген эмне, визуализация эмне, аффирмация эмне деп сабактар өтөт. Ошондо жакшылап түшүнүп алыңыздар. Анткени именно ушул чакраларды ачыш үчүн ушул нерселер аябай керек болот бизгечи. Мисалы үчүн медитацияга учурунда биз визуализация кылышыбыз керек да. Визуализация деген кыргызча элестетүү деген сөз. Мисалы үчүн мына медитацияга отурабыз, медитацияга отурганда көздү жумабыз. Көздү жумганда именно биздин бул чакрабыз ачылыш керек да. Ачылып именно бизге жанагындай идеяларды тартыш керек, бир нерселерди тартыш керек да. Ошон үчүн биз визуализация жасайбыз. Визуализация жасап атканда майда нерседен баштап жашообузга тартып баштайбыз да. Мисалы үчүн сиздин жашооңузга эмне керек болуп атат? Элементарный үй буюмдары керек болуп аткан болсо, ошол нерселерди жашообузга тартып баштайбыз да. Элестетип, медитация учурунда биз элестетебиз. Элестетип ошол майда буюмдарды тартып аткан убакытта биздин ушул чакрабыз блоктон чыгып калат экен. Анткени биз элестетип жатканда четко элестетсек, анда биздики бул чакра блокто эмес да. Эгерде бул жана медитация кылып аткан убакта биз элестете албай жатсак, анда биздин именно ушул чакрабыз блокто. Интуициябыз өрчүп өстүрүш үчүн биз именно ушул чакрабызды ачышыбыз керек экен. Интуиция менен иштешибиз керек да, анткени бизге интуиция аябай керек. Анан медитация кылып атканда кээ бир айымдар айтат да, мен уктап калам, же болбосо мен эчтеке элестете албайм дейт да. Ошол элестете албаган себеби дагы ушул чакра блокто болгон үчүн эч нерсе элестете албайт. Мисалы үчүн мен көзүмдү жумганда эле көп нерсени элестетип баштайм да. Интуициям аябай жакшы иштейт. Бир нерсени алдын ала сезип турам. Мурда деген ушундай элестетип бир нерселерди элестетип койчумун да, бирок ошону мен жашоомо тартып алчумун да. Ушул биз жакында эле бизде автомарафон болуп өттү. Ошондо деген биз именно ушул элестетүү боюнча аябай иштедик да. Анткени ошо автомарафондо главный приз бизде машина болду да. Ошол машинаны утушубуз керек болду да. Ошондо бизде азыр билбейм эфирде барбы жокпу, Нурила машинабызды утту. Анткени ал ошол элестетүүнү аябай жакшы өрчүткөн. Анан мен 7-чи чакраны айтам, ошол 7-чи чакра менен ушул 6-чы чакрасы абдан жакшы иштейт деп айта алам да Нуриланычы. Биз болсо ушу менен 7-чи чакрага өтөлү. 7-чи чакра бул сахасрара деген чакра. Бул биздин кээ бир коучтар айтат, биздин эмгегибизде жайгашат,
бала кезде ачык болот. Бала жаңы төрөлгөндө баардык эмнелери билет, мындай ааламды карап эле мындай чалкасынан жатат го ошондо деген. Жылмая берет, кээде күлө берет, анан эки жакты карай берет, жана 3 айга чейин бала ушундай болот го. Ошол кезде могу эмгеги ачык болгон убакта ал Кудай менен түзмө түз байланышта болот деп айтышат да. Ал эми менин устатым айтат, именно төөдө депчи. Чакра блокто болгондо бул аябай жаман экен да. Бул чакра блокто болбош керек экен. Анткени именно ушул чакра бизди Кудай менен түзмө түз байланыштырат экен бизди. Эгерде Кудай менен түзмө түз байланышып турам десеңиздер, биздин ушул чакраны биз блокко түшүрбөшүбүз керек экен. Бул руханий байлыкка жооп берет экен да. Кудай менен түзмө түз байланыштырып коет экен биздичи. Жанагы медитация деп айттым. Медитацияга олтурганда ушул эмгегибиз ачылат экен дагы. Анан бизге информациялар келип баштайт экен да. Мындай медитацияга менин устатым айтат да, медитацияга олтурганда баягы идеялар келип атканда жазып алыңыздар депчи. Сөзсүз жазып алышыбыз керек экен да. Ар кандай идеялар келет, мен өзүм ошондой идеяларды көп жазам да. Ошол менин идеяларымдын көбү ошо дүкөн ачышым керек экен. Мага ушундай нерсе көп келет. Ошондуктан мен азыр ушул дүкөн ачууга аракет кылып жатам. Анткени дагы бир идеялар бар, ушундай айымдар менен иштешим керек экен. Ушундай идеялар келе берет да магачы. Сону мен кагаздарыма жазып алам, толтура кылып. Медитацияга күнүгө бир мал олтурам. Медитацияга олтурган убакта да биз альфа состоянияга түшүш керек экен да. Эйфория деген состояние болот экен, ошолорго түшүшүбүз керек экен. Бета, тетта деген состояниялар болот экен да, ошолорго да түшүш. Ошол мисалы бета деген состояние мына азыр биз түзмө түз байланыштырып турабыз да. А тетта бул уктап калган кез экен да. Биз уктап атканда тетта состояние болот экен. Альфа деген бул уйку соонун ортосунда көздү жумуп же уктаган эмес, же ойго эмес, ушул состоянияда турат экенбиз дагы. Ошол абалга, ошол абалга түшүп, Кудай менен түзмө түз байланышып, Кудайдын бизге жөнөткөн идеяларын алат экенбиз да. Ошондо эгерде ачык болсо биз аян көрөт экенбиз, жанагындай түштөрдү жакшы, түштөрдү кыска, түштөрдү көрүп, анан кыска аяндарды көрүп, бирөөлөргө айтып коет экенбиз, мындай мондай болот экен, мен ушуну аян көрдүм депчи. Эгерде ушул чакра блокто болгон болсо, мисалы үчүн түштөрү башаламан, ызы чуу, ушундай боло берет экен да. Анан эң жаман нерсеси булар аябай өлүмдөн коркуп калат экен да. Өлүп калса айланасы мындай эмне болот деп эле жүрөктөрү түшүп корко берет экен да өздөрүчү. Анткени бул чакра блокко түшкөндө өтө жаман деп айтпадымбы? Бул чакраны ачылып турган убакытта, мисалы үчүн, бул чакра ачылып турган убакытта кандайдыр бир проблема чыгып калат да, бир проблема чыгып калса, жообу өзү эле табылып калат экен да. Анан сени Кудай коргоп турганын сезип турат экенсиң да. Ай, менин Кудайым бар, ушул нерсе чыкты эле, мына Кудай мени куткарып кетти деп мындай кээ бир адамдардын сүйлөп жатканын угуп калдыңыздар беле? Ошондой эгер угуп калган болсоңуздар, значит ошол адамдын ушул 7-чи чакрасы ачык деп айта алат элем да. Медитация кандай медитациялар кыласыңар? Руханий байлыктын тегерегиндеги медитацияларды жасайсыңыздар. Руханий байлык именно Кудай менен байланыштыра турган, жана мен устатым берген сиздерге ата тек жөнүндөгү же болбосо иши кылса ушундай медитацияларды кылсаңыздар болот да. Азыр YouTube'да аябай көп информациялар бар, издесеңиздер болот да. Мисалы үчүн биз сиздерге азыр мындай кичине эле жактарын эле айтып атабыз да, анткени биздин убактыбыз бүтүп баратат да. Ошондуктан калган жагын өзүңүздөр изденип тапсаңыздар болот. Анткени азыр окуулар көп, коучтар көп. Именно ушул менин устатымдын сонун сабактары бар, ошолордун сабактарын окуй берсеңиздер, сөзсүз сиздер өсөсүздөр деп айтам да. Анткени биз өсүп келатабыз. Мына өсүп келатканыбыздын эң жакшы белгиси мына ушул биз азыр сиздер менен түзмө түз байланышта болуп сабак өтүп жатканыбыз, уже биздин бул өсүп бир тепкичтен бир тепкичке көтөрүлдүк дегенибиз. Буга чейин мына кандай деген айымдар сабак өтүштү, мына ошол айымдар биз менен кошо өсүп келе жатышат. Анан дагы духовный практика кылыш керек. Жанагы Кудайдын 99 атын
деген китеп бар, билесиздер, баарыңыздар. Ошодон 3 эле атын жаттап алыңыздар. Мисалы үчүн ырыскы берүүчү, куткаруучу, жаратуучу деген 3 эле атын жаттап алыңыздар. Менин самый главный ушул 3 сөздү аябай жаттап алгам да, ушул 3 сөздү кечке айта берем да. Куткаруучу, ырыскы берүүчү, жаратуучу, куткаруучу, ырыскы берүүчү, жаратуучу. Бош болгон убакта эле мен ушул сөздөрдү айта берем. Эгерде жанагындай кээ бир жерде отуруп калганда айымдар ушакка берилип аткан болсо, менин оюмда ушул сөздөр кете баштайт да, өзүнөн өзүчү. Уже бул автоматически иштей баштайт. Анткени сиздер адат кылып мээңиздерге киргизип алсаңыздар, мээ жанагындай негативный жакта ушундай ключом болот, сразу ошол нерсе оюңузга келет да, ырыскы берүүчү, куткаруучу, жаратуучу, ырыскы берүүчү, куткаруучу, жаратуучу деп сиздер сүйлөй бересиздер. Ичиңиздерден бирок сүйлөй бересиздер да. Ал эми бул нерсени негизи күнүгө мындай үнүңүздөрдү чыгарып айтып турсаңыздар аябай жакшы экен да. Анан мен жана биринчи чакрада айтып кеттим, бутуңуздарды жылаңайлак кылып жерден энергия алыңыздар депчи. Ошол